Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Ноябрь айынын башында өтө турган муундар арасындагы республикалык мелдештин катышуучулары менен тааныштырууну улантабыз. Бул чыгарылышта 1992 жана 2004 жылкы улакчылардын командалары тууралуу сөз кылабыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Негизи эле өлкөдө 92-лердин ынтымагы абдан бекем. Эсиңиздерде болсо, буга чейин 92 жылкылардан куралган 7 дуан командасы 2 лигада ойноп келген. Эми бул курамга жогорку жана 1 лиганын оюнчулары кошулат. Бул команданын сап башында Сарыөзөн командасынын капитаны, улуттук кураманын оюнчусу, өлкөдөгү номер 1 жекеме жекечи Кубаныч Султан турат. Кубантай 1992 жылдын 28 октябрында Чүй облусунун Жайыл районунун 1 май айылында туулган. Төртчү камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. 12-13 жашынан баштап айыл ичиндеги улактарга катыша баштаган, 18-19 жашында Көк Бөрүгө келген. 2023 жылга чейин Чүй облусунун командаларында Суу Самыр, Сарыөзөн биримдикте ойногон. 2023 жылы 1 жыл достуктун намысын коргогон болсо, 2024 жылы кайрадан Сарыөзөнгө келип капитан болгон. Жекеме-жеке боюнча өткөн республикалык мелдештин жеңүүчүсү. Алдында аты жарашса, Кубантай ортону эч кимге бербери түшүнүктүү. Экинчи мыкты улакчы кайрадан Сарыөзөндүн оюнчусу Сейитбек Анарбек уулу. Сейитбек мырза 1992 жылдын 17 декабрында Аламүдүн районунун Арашан айылында туулган. 2009 Угайы, 2011 Кожомкул, 2012-2013 Кабылан жана 2014 жылдан тартып 2019 жылга чейин ынтымак командасында ойногон. 2020 жылдан бери Сарыөзөн командасында ойноп келет. 2013 жылы улуттук курамага кирип, Астанада өткөн Азия чемпионатына барып 2 орун менен кайткан. 2017 жылы Эксподо дагы күмүш медаль тагынган. 2014, 2016, 2018, 2024 жылдары 4 көчмөндөр оюндарына катышып чемпион болгон. 2024 жылдан баштап Сейитбек Анарбек уулу машыктыруучулук кызматты аркалап көрдү. Бул жылы 2 лигада Ак Элбирс жана 1 лигада Намыс командаларын колго алып, экөөнү тең Норус турниринде чемпиондукка жеткирди. Коргоочу Данияр Искендеров дагы 92 жылкы, ал 1992 жылдын 16 октябрында Талас облусунун Кара-Бура районунун Ак Башат айылында туулган. Карьерасынын башында МВД, Кең Талас, Кара-Бура командаларында ойноп, 2020 жылдан баштап 3 жыл ынтымактын алмашкыс оюнчусу болгон. Быйыл кайрадан ийгиликке келген. Бул турнирдеги эң жаш команда 2004-төр. Бул команданын курамы да күчтүү. Жогорку лигада ойноп, тажрыйба топтогон Исхак Бекболот уулу, Элдар Жеңишбеков жана Байтеген Омирбеков бар. Исхак 2004 жылдан 18 октябрында Суу Самыр өрөөнүнүн Тунук айылында жарык дүйнөгө келген. 2020 жылы Жаш күч, 2021 жыл Ак Барс, 2023 жана 2024 жылдары Сарыөзөндө ойноду. Быйыл улуттук курамага кошулуп, Астанадагы көчмөндөр оюндарында чемпион болду. Байтеген Омирбеков 2004 жылдын 12 декабрында Талас районунун Ак Жар айылында туулган. 2022 жылы Алтын Альянста ойносо, 2024 жылы Талас командасынын намысын коргогон. 9 май турниринде 1 лигада мыкты бомбардир болуп, командасын чемпион кылып, жогорку лигага алып чыккан. Коргоочу позициясында ойногон Элдар Жеңишбеков дагы 2004. Ал Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Кызыл Бирлик айылында туулган. Көкжал, Аламүдүн командаларында ойногон. 2022 жылы Ала Тоо клубуна кошулса, 2023-2024 жылы достуктун намысын коргоп келе жатат. Быйыл ынтымакта ойногон Айдаркан Анарбеков дагы 2004 жылкы жигит. Буга чейин 2 жыл ийгилик командасынын курамында болгон. 1992 жана 2004 жылы туулган. Дагы кайсы улакчыларды билесиздер? 92-лер күчтүүбү же 2004-төрбү? Тажрыйбабы же жаштыкпы? Комментарий калтыргыла.